Адамдын көңүлү гүл сыяктуу назик болот. Ал эми ал гүлдөгүлдөчү азык ширин сөзүнүн ширеси дегендей 40 жылга жакын убакыттан бери сыналгы аркылуу болсо да ар бир үйгө ырыс тилеп, жылуу сөзүн арнап келген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, даңк медалынын ээси, Кыргыз телевидениясынын отличниги Диктар Бактыбек Мамытов бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Ийгилик сааты берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштаган мен Айдай Сулайманова биз менен бирге болууга чакырабыз. Түркүн кыялдын башаты балалык дегендей Бактыбек Мамытов кичине кезинде кыял кеч экенин эскерет. Каарманыбыз өзүн келечекте бирде спортчу катары элестетсе, кээде ыр жаратып, акын болууну тилек кылчу. Балалык кезде эми кыял кечкесте балалыкта ар нерсени ойлойсуң, күндө бир нерсени ойлойсуң, анан ар бир окуган, мисалы үчүн келечекте эмне болом, ким болгум келет деген немеде болгонсо баягы ар бир окуган китептеги башкы каармандарды эвентуал эле чагып калгаса ошол экен эле. Мен да ушундай болсом деп эле бирде туруп, агырман болсом бирде болсо дагы бир башка бир киши ушундай болсом, баатыр болсом, анан ал болсом, бул болсом деп эле балалык кыял менен ар нерсени ойлоно берет экенсиң. Анан бирок баягы кичине баягы улам жашың ойдуруп өткөн сайын өзүңдүн кандайдыр бир шың болсо ошол жака ооп, ошолдун эңсе ошондой болуп кыялданат экенсиң. Анан ошентип мен дагы ошо бир 13-14 жашында кезинен баштап ар нерсе бир нерселер чимелеп жаза баштагандан баштап ушундай бир жазуучу болсом, же болбосо акын болсом деп ушинтип бир кыялданчумун. Анан ошентип мен дагы ошол колуман келер бекен деп ошентип үмүт кылып баягы кээде бир ушундай жазганга аракет кылып ошентип ошол кыялым, ошо жаш бала кездеги кыялдарымдын эң эле баягы туруктуусу кийинки жери калып калганы ошол эки болду да. Мен ошо чоңойгончо ошентип жазуучу болсом, акын болсом деп ошондой тилек кылып, ошол жака бир өзүм шыктанып ошого аракет кылып жүрүп. Мектепти аяктаган соң өзүнүн көңүлү башка кесипте болсо да, жакындарынын кеңеши менен Айыл чарба институтуна тапшырып, бирок сынактан өтпөй калат. Айылда жүргөндө, эми айылда жашап жүргөндө ата энебиз болсо, ошо биздин айылдагы баягы ар кандай кызматтарда иштеп жүргөн тиги жетекчилерди, айыл чарба адистерин ошолорду көрүп анан ушундай деп анан ошо мени айыл чарба институтуна окууга тапшырттырды. Анан кийин ошол жакка жактан болсо ушундай өтпөй калдым дагы. Анан ата энемге айттым, мен мынакей ал жака мени өтпөйт окшойм, андан көрө мен өзүмдүн өтө турган окуу жайыма барайын, дагы өзүмдүн баягы тилеген, ойлогон оюма ошол адистигиме ээ болоюн деп, ошентип анан Улуттук университеттин филология факультетине келип тапшырып жүрүп, көгөрүп жылда өтпөй, жылда өтө албай кулап калып жүрүп, анан кийин ошо Улуттук университетке 4-жолу, бардыгы болуп 5-жолу тапшырганда ошо 71-жылы, өзүм 67-жылы мектепти бүткөм, анан 71-жылы ошо Улуттук университетинин филология факультетине өттүп, ошол жактан окуп. Эмгектене билүү адам үчүн төңгүс байлык эмеспи? Диктарлык кесипке чейин Бактыбек Мамытов бир топ иштерде иштеп келген. Диктарлыкка чейин ошол баягы айылда 4 жыл жүрүп калбадымбы? Ошентип окуп албай. Анан 4 жыл жүрүп калганда ошо айылда баягы ар кайсы жумуштарга кирип иштегенге туура келди. Улам бир жумушта айылда жүргөндө ошо мен иштебеген жумуштар калбай деле калган болуш керек деп ойлоп күлчүмүн. Ушундай болдум. Баягы мен мектепте лаборантта болуп иштедим, совхоздо биздики совхоз болчу, Саата совхоз. Анан кийин ошол жерде мен теге курулушчуда болуп иштедим. Курулуштук бригада бар болчу, ошол курулуштук бригадада иштедим. Анан жанагы грузчик деп коет айыл чарбасын болгондон кийин, мал болгондон кийин ошо малдарга жем чөп ташыгандай ошондой болуп иштедим. Анан сезон убактарында мисалы үчүн сакмалчыда болуп иштедим, баягы жазгы төлөө учурунда. Анан чөп чабык учурунда болсо чөп чапканга иштеп жүрдүм, ушундай болуп иштеп жүрдүм. Анан ошентип жүрүп теге айылдагы ал кезде ошо комсомол
комитетинин секретары деп, анан кийин жана спорт сектору деп ошол экөөнү бириктирген бир штат бар экен, ушундай кызмат. Ошондо да бир аз иштеп калдым, ушундай болуп. Ошентип ар кайсы жумушта 1 айдан, 2 айдан, 3 айдан иштеп жүрүп ушинтип 4 жыл өтүп кетти да. Учкундан жалын тутанат дегенде Диктар коомдук телерадио корпорациясынын босогосун мындан 40 жылга жакын убакыт мурда аттаган. Биринчи курста окуп жүргөндө эле бияка бул жерден ошо мага бир редактор барып, анан ушундай болуп, мен баягы курста дегенде ошо эме болуп калдым да, староста деп койчу эле го. Старостасы болуп, курстун старостасы болуп, айыл чарба жумушуна барып келип, чөп чапкынга барып келип, анан кийин ушул жерде жүрсөм, анан кийин ошентип бияктан радиодон барып калыптыр, журналист, анан кийин барып ошондон ошого бир эки беттей текст жазып алып, эртең даярданып алып келчи деп ошентти. Анан кийин макул деп, бул жерге радио бизге жакын эле, бул Халык Акиевте бурчта жатаканада эле жатчыбыз, анан келип, анан кийин текстти баягы эки бет текстти окуп бердим, анан берсем запись кылып жазып алып калышты да. Анан кийин редактор айтып калды, баягы журналист айтып калды мени. Ушундай сен жазганың да жакшы экен, анан кийин үнүң дагы жакшы экен, жарайт экен, ошо биз менен байланышып тур, катташып иштеп эмеп турсаң, баягы внештатный кылып иштеп турсаң, анан биртке гонорар алып турасың деп ошенткен. Мен үчүн даңктуу болуш бакыт, ал эми пайдалуу болуш милдет деп бир ойчул айткандай, Бактыбек Мамытовго ийгилик сааты жанган учур жагымдуу элестерди калтырган. Бирок Диктар белгилүүлүктүн артында жоопкерчиликтин да чоң экендигин унуткан эмес. Эми дегенде өзүбүзгө кызыктуу болуп жүрдү. Баягы көчөдөн бирин серин кээ бир кишилер тааный баштаганда, анан кийин баягы көрсөтүп калат да, мынтип көрсөтүп калса, мени таанып атат деп, анан кийин өзүбүзгө кызыктай болуну деп ошентип жүрдүк. Анан кийин бара-баранан бир учурда, анан кийин баягы тажай баштайт экенсиң да, ошентип эле көрүнгөн эле сөймө менен көрсөтүп эле көчөдөн ары бассаң, бери бассаң, бир жака барсаң деле ошентип эле баары эле ошентип калса, аябай мындай жактырбай ушундай бир эмеде болуп жүрдүм да. Ошондой болгондон кийин анан кайрадан кийин ойлоп көрсөм, жок, ушундай эме баягы элдин көз алдында болгон кишилер ушундай болот деп, элдин баары тааныса, анан кийин ал жөнүндө кишини көргөндөн кийин деп күндө үйүнөн телевизордон көрүп отурса, анан көчөдөн көрсө дагы ошентип көңүл бурат. Анан бул жөнөкөй эле баягы адатта болчу эле нерсе катары кабыл алып, кийин көнүп калдым. Анан азыр андайларга көп, анан мындай көп көңүл бурбай да калдым да. Кыйынчылыкты унутууга болот, бирок аны сабагын унутуу мүмкүн эмес. Билинбеген менен эфир артында түйшүктөр көп. Таң эрте жумушка шашып, студиянын ысык суугуна карабай, улам бир берүүнүн үстүндө иштеп, түнкү саат 2-де гана үйгө жөнөгөн күндөр Диктардын эсинен кетпейт. Биз баягы балдар үчүн көрсөтүүлөрдү да, жаштар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы, музыкалык көрсөтүүлөрдү дагы, саясий көрсөтүүлөрдү дагы, маалымат программасында бүт баарын ошо дикторлор алып барчубуз. Ошондон аябай жүгү оор болот экен. Эртең менен баштап кечке, эртең менен 9-да кетебиз, жумушка барып алып даярданып, 10-дон баштап кечке жер жазганга аракет кылабыз көрсөтүүлөр. Ал кезде биздин бир эле студиябыз бар, теге Дзержинский көчөсүндө, телевишканын түбүндө жаңы эски бир студиябыз бар. Ошол студиянын бурч-бурчтарына улам бир көрсөтүүнү жасалганларын даярдап коюшат да, бир эле учурда, бир эле күндө ошондо улам бир көрсөтүүдөн туруп, бир көрсөтүүгө барып отуруп, ушундай өлмө-чөлмө тердеп, анткени баягы жарык бергенде дагы ошол жарыктардын баардыгы тең эски да, аларда техникалар аябай куйкалайт. Ысыйсың, ушундай тердейбиз, бул көрсөтүүдөн отуруп эле кайра дагы бөлөк кишилер, эми аерде көп да кишилер бар да. Анан тигиники башка, бирөө мисалы үчүн айыл чарба жөнүндө көрсөтүү болсо, бирөө болсо саясий же болбосо музыкалык көрсөтүү же жаштарды. Ошентип анан улам биринен бири жагына өтүп эле ушинтип анан кийин андан чыкканда, баягы жумуштан чыкканда баягы бошогон мүшөктөй болуп эле ушинтип эле шалдырап калчубуз. Жашоо кызыктарга бай келет. Эфир артындагы эстен кеткис окуяларды каарманыбыз жылмаюу менен эскерет. Кээ бирде кечигип калып, ушундай шашылып келген учурлар болот. Мисалы үчүн бир жолу бир аябай кечигип, мен алыс жака бир жумушка барып калдым эле. Анан эми баягы эртелеп барып келебиз дегем, анан жумушубуз бүтпөй, анан кичине кечирээк болуп, жолдош баламдын машинасы менен барды эле. Ошол жерден анан кийин бир убакта карасак, ошо эфирге менин чыгышыма бир аз эле убакыт калыптыр. Ал анан машинени айдатып, ушу болгон скорость менен келди го. Ал ушул жака мен келгенде ошо эфирге чыга алмай бир 2-3 минут калыптыр.
калды. Келип эле кирип эле эчтеке баягы мынтип даардан чачып аш тарап бетип аш эмет дегенде калыбына келтирип галстук тагынып антип мынтип чыгабыз да эфирге. Анан ошого да эчтекесине жетишпей эле дароо барып эле эфирге отуруп эле анан кийин программаны окудум да. Анан ошондой болсо анан кийин ал кезде башкы режиссерубуз эч менден жашыраак боло эле. Ал ошо менден жаш болчу, анан кийинчерээк келген боло болчу. Анан ал мага унчук албай ачуусу келип турган экен. Анан мага унчук албай менин жанымдагы орус жигиттарды, кызды барып урушуп, сен эмне кечигип келет? Ал жарым саат мурун келген экен да. Негизи айтып атпайбы, жигиттерлер 2 саат мурун келчүбүз деп. Эмне үчүн сен эфирге жарым саат кылганда келесиң деп аны аябай ыйлатып ошентип кетти. Мен унчук билмексем болот кет. Ошентип ушундай болгон учурлар көп эле болду. Эми баягы бир жолу дагы ошентип кечигип анан эртең менен кечигип калыптырмын. Анан кийин туруп эле анда мындай радио менен да аралашып иштеп жүрдүк да. Анан ошо жайында радиого дикторлор жетишпей, анан кийин ошо эртең менен таңында саат 8де эле ушундай 8ге жетпей ушу жана акыркы кабарлар деп кабарларды окучубуз, жаңылыктарды да. Анан ошондон кечигип калыптырмын. Анан туруп чуркап эле анан кийин көчөгө чыксам, ал кезде эми Союз убагында көчөдө деле машина аз. Карасам тияк бияктан машина көрүнбөйт, анан эле бир кара Волга келаптыр. Момунтип эле 2 колумду көтөрүп эле астынан туруп тура калсам, анан кийин келип токтоп эле анан кийин чыга калды. Ичинде бир орус киши экен, ак чач. Бир 60-тарда барып калган киши. Анан кийин чыга калып эле мени эмне болду деп эле чыксылчы деп эле ушинтип кетти. Ой, мен ушундай ситуация ушундай болуп калды. Мен азыр жумушта болбосом болбойт, радиосунда эфирден кечигип атам десем. Отур деди, дароо түшүнүп анан кийин дуулдатып алып келип анан кийин эфирге кирсем, баягы Шалиман Нурматова деген эжебиз диктор, ошол эже экөөбүз эки күн менен окучубуз да, жаңылыктар баардыгын тең радиодо деле, теледе деле. Ал эже окуп, жаңылыктарды окуп коюп, анан студиядан чыгып келаптыр, мен кирип келгенде. Бүтүп калды. Анан кийин эмне болду дейт, ушинтип уктап калыптырмын десем, анан кийин анда эми сен андан кийин жаңылыктардан кийин 1 саат ушундай бир концерттик программа бар экен, ошол экен алып барып кой дедим. Ошону алып барып студияга кирип 1 саат отуруп ошону алып барып, андан ары анан кийинкилерди ушинтип алып кеттим. Анан кийин ал күнү дал ишемби күн экен да. Анан ишемби күнү экен, анан дүйшөмбү күнгө чейин, понедельникке чейин күттүк да. 2 күн ишемби, жекшемби эч ким жок ичинде. Анан ким эмне дейт экен деп чоңдор эмне, ал кезде эми тартып аябай катуу болчу да, мындай кечигип анан жаңылыктарды, акыркы кабарларды окубай калат деген эмне деген ал ойго келбеген нерсе болчу да. Ушундай болгон дүйшөмбүгө чейин күтсөк, анан эч ким унча көрбөй калыптыр. Ишемби болуп Кудай жалгап ошону эч ким укпай калса керек. Ошо менен эч ким чоңдор жетекчилерибиз деле билбей калды. Мындай элдер деле эч ким айткан жок, ошо менен билбей калды деп анан ушинтип өтүп кеткен. Болбосо ошондо жок дегенде эле бир жанагы сөгүш алат элем да, буйга бар деп койчу эле го, ошондой кылып берип. 2 сөгүш болсо ал кезде жумуштан чыгарып жиберчү. Каймактын дамын кашык сезбейт дегендей, адилетсиздик орнуп, жасаган ишиң бааланбаган учурда кызматты алмаштыруу боюнча ой келет. Мындай учурга бир кезде каарманыбыз туш болуп, жумуштан кетүү чечимин да чыгарган. Чынын айтыш керек, 1-2 жолу болду. Ошондой болгондо мындай баягы турмушта кичине кыйынчылыктар болду да. Анда эмне болуп бул кезде, эми ал кезде баягы Союз учурунда баардыгын тең тиги Россия чечип ушу орустарга ушундай шарттар түзүлүп, анан кыргыздарга болсо такыр ушундай эме жок да, жылчык жок. Мисалы үчүн квартира бербейт, квартиранын очередине да койбойт, сен анткени сенин шаардык пропискаң жок дейт. А шаарга прописка квартира жок болсо, эбисин жок болсо кайка турасың, эч ким тургузбайт. Анан ошондой болгон мындай круг болчу да, ушундай. Тиги жактан келсе, Россиядан келсе, тияктан келсе, аларды жашы келсе деле, жаш специалист буга шарт түзүп бериш керек деп дароо квартира беришет, квартира кезекке коет. Картаңдар келсе, бул болсо ардагер деп туруп ушундай да. А биздики болсо жашында сен али жашсың деп коет. Картаң болсо уже сен карып калдың, кереги жок, жаштар беришибиз керек. Ушундай болчу да. Анан кийин ошондой кыйынчылыктар болгон учурда анан кийин мен ушинтип бул жактан эметен анан кой кетейин дедим. Анан арызымды жазып анан кирдим.
дегенде занга кирсем анан ал мени ой кой тигиндей мындай деп эметти кетпе иштеди анан жок мен ушундай болуп атат шартым ушундай болуп атат мен кетпесем болбойт эми үйүм жок жайым жок болгондон кийин бул жерде ушинтип канчага жер жүрө бермей элем кетейин десем анан кийин тиги төрагага кирип эметти ушинтип бул бактырып кетем деп аттыр десе анан ал мени эметти алдап соолабай кой кетпе иштей бер андай мындай кыл мен өзүм квартира жагынан жардам берем кезекке коем же болбосо ал кезекте мындай эме бар болчу акча чогултуп акча төлөсөң муну кооперативный деп койчу да кооперативный квартира деп ошо кооперативный квартира мен өзүм алып берем сага даярынан деп ошентип анан кетпе деп анан ошентип анан мен ошентип анан дагы бир условиям бар эле ошол экини аткарып анан кийин эметип анан кийин кетпей калдым ошентип бир жолкусунда ошентип кетпей калдым бир жолкусунда болсо бирок жака бир жумушка чакырдылар анан аяка кетейин аяка өзүм олку солку болуп туруп анан кийин чын эле биякта ушинтип үй жайым жок андай мындай жүрө бергенде көргүчө деп анан тиги жумушка кетсе кетейин анда деп ошентип анда да арыз жазсам анда да кол койбой коюшту ошентип эки жолу кол койбой койгон анан үчүнчү жолкусунда бир жолкусунда болсо жазып өзүм барып анан кийин арызды жазып алып барсам бир эмем кесиптешиме жолугуп калдым орус диктор жолугуп калды эмне болду деди ушинтип арыз жазып мен кетейин деп атасың кана арызыңды берчи деди анан арызымды колуна карматсам алып туруп салып анан калып калгам Учурда Бактыбек Мамытов алып баруучулук кесибинен тышкары балалык кездеги кыялын орундатып китеп жазууда. Белгилей кетсек, эң биринчи ырын диктор 14 жашында патриоттук темада жараткан. Кандай учурда ыр жазасыз деген сурообузга каарманыбыз төмөндөгүчө жооп берди. Машинада кетип бараткан учурда көп мындай эмете келет да ушу эмнегедир. Мен мисалы үчүн машинада өзүм машина айдай албайм, бирок машинада отуруп баратканда эки жакты карап мындай ойлонуп баратканда ошондо аябай мисалы үчүн маршруткада ал турсун маршруткада келатканда же кетип баратканда келет анан кээде ошол анан жумушка келгенде анан кишилер менен учурашпастан туруп эптеп ошону жазып калганга аракет кылам ошондо жазбай калсам кишилер менен сүйлөшүп кетсем ошентип анан ал унутулат анан кийин такыр эстей албай ошол боюнча калып калат да ушундай учурларды көп башыман өткөрдүм анан кийин кээ бирде бир кысталыш учурларда жумушта иштеп аткан учурда келет да анан кийин ошондо шашып анан ошентип жазып калам анан бирок кээде баягы отуруп өзүмдү ошентип баягы атайын даярдап ыр жазсам деген эми андай учурлар аз эле болду анан ошондо анда көпкө жери мынтип анан ойлонуп шашпай жазган учурлар болот эми ал келет анан кээ бир ырлардын болсо өзүнөн өзү келет да баягы эми ал баягы турмуштук меники могу жерде негизинен көп эле турмуштук өзүмдүн башыман тиештүү ырлар да бүтүп баратат анан кийин мындай ичтен бышып жетилип калган сыяктуу болот экен да баягы ай күнүнө жеткен сыяктуу болуп анан бир төрөлүп турган учур келген сүйлө анан кийин тарсытып эле анан кийин эле өзүнөн өзү эле бир сөздөн таап эле эме оюңа келгенде эле өзү эле дур деп эле кетип калат анан бат эле жазылып калат да ошондо кээде таң калып калам ата апа силер мени кечиргиле үйдүн кутун берекесин кетирдиме миң алекет азапка түшүп келем кара кулпу илбеш үчүн эшигиңне кайрылып кайры үйүмө бара албадым барсам да байыр алып кала албадым силер мага калтырган очогуңар силер бардай табын күчтөп жага албадым өзүңөр жок ошолочок дымыгансыйт кыш ызгарын бороон үйлөп улугансыйт жан үрөп бар күчүмдү жумшасам да үйдүн ичи араң араң жылыгансыйт. Бактыбек Мамытов кыргыз телевидениясынын тарыхында 37 жылдан бери эфирден түшпөй кызмат кылган жалгыз диктор. Бул вакыттын ичинде каарманыбыз мамлекеттик деңгээлдеги кечелерди да алып барып келген. Атанын уулу болуш урмат, ал эми элдин уулу болуш баарынан кымбат дегендей, өткөн жылы диктор 60 жылдыгын жалпы көрүүчүлөр менен чогуу белгилеген. Өз жашымды санабайын деп бул дагы ушундай бир 60ка карата кичине немерээк тамашалашкан курбу катары ушундай эфирлер жазылып туруп пайда болуп калыптыр да. 60ка толдум бүгүн, ак сакалдуу болдум бүгүн, ар жагында эмне калды? Карылыкпы шалдыраган, караң көрсө жалдыраган, эйиндикпи каңгыраган, имаратпы заңгыраган, эч ким кирбес там бураган. 60ка толдум бүгүн, карыятка кондум бүгүн, андан ары эмне болот?
Азыр элдер келип жатат, белек бешкек берип жатат, айтылган ак тилектерге жүрөк жибип эрип жатат. Кубаныш эткен менен кусамды элдер көрүп жатат. 60 толдум бүгүн, айым неге кусаланам? 60 кусаланам. Адам канча арабызда аз өмүргө топук кылып, айды жылдан бутабаган, кырчын кезде кырсык алып, 40-50дөн узабаган. А мен эмне туталанам? 60 толуп жашым, ашу ашып суулар кечтим, айылында жаштык кездин ачуу таттуу даамын сездим, арманы жок адам болбос, көптү тилеп азга жеттим, капа кылып кайра мени, каниетим кайда кеттиң, кайран жаштык кайда кеттиң. Балалыгым жаштык өкө жетелешип калып калды, кечеги күн бүгүн башка, кеч жакындап барып калды, кейиш тообун салып калды, келген сапары карып калды, кетким келбейт анда деле өмүр жашоо жагып калды. 60-тын айылын аралайын, арманы көп карылыкка карабайын, 70-ке жетип андан ашып кетип, кыр көрсөтүп аны мен табалайын, айле кетип баратса эле ач ажалды паралайын, ага жери азбы көппү өз жашымды санабайын. 60 жашка чыккан өзүнчө бир сериясы деп койсо болобу, 3-4 түрүм бар да. Кошуна элек деген. Айылыбыз бири-бирине кошула элек, буга жери жап-жакын кошуна элек, ат чылбырын 60 алып турат, куш келипсиң аттан түш чоочуба деп. Дуван жарып дуулдап турар элек, 60-ты карыя деп угар элек, 18-дин отуна алоолонуп оттой ысык сүйүүнү сунар элек. 30-40-ка бир кезде курдаш элем, ой кыялды карылыкка бурбач элем, бакыттын туу чокусун багындырып, жаштык менен жакшы эле сырдаш элем. Жас сайын которсом да конушумду, мен сенден үзгөн жокмун кол учумду, мезгил сен мени кайда алып барасың, каалайсыңбы карыган чал болушумду? Чанышпай, чалсың дешпей чайлашалы, чымын куюм мезгилди жайлаталы, кенен жайгын береке дасторконун, келемесе мамык атты байлаталы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер бүгүн диктор Бактыбек Мамытов тууралуу даярдалган көрсөтүүгө күбө болдуңуздар. Каарманыбыздын чыгармачылыгына зор ийгиликтерди каалоо менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ийгилик сааты кезигишкенче.